Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Буга чейин биз көрөрмандары көп, Кыргызстандын эң мыкты 10 спортчусу жана көрөрмандары көп 10 улакчы деген видеолорду чыгарганбыз. Ал эми бул чыгарылышта биз Көк Бөрү тууралуу маалымат чыгарган Instagram баракчалар тууралуу айтып беребиз. Кайсы баракчанын катталуучусу көп, ким туура жана тез маалымат чыгарат, алдыда билебиз. Биринчи орунда талашсыз түрдө Көк Бөрү KG Instagram баракчасы жайгашкан. Учурда бул аккаунтка 231 000 көрөрман катталган. Көк Бөрүгө тиешелүү жаңылыктар дал ушул баракчада биринчилерден болуп чыгып келген. Өз учурунда бул баракча мыкты улакчыларды тандап, аларга сыйлык дагы берип келген. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Бул аралыкта Көк Бөрү KG 6511 публикация жасаган. Кайсы турнир болбосун, ошол жака барып, көрөрмандар үчүн улакчылардан маек алганга дагы аракет кылат. Араңыздарда бул аккаунтка катталгандар болсо, кол көтөрүп коюңуздар. Экинчи орунда Көк Бөрү спорт баракчасы жайгашкан. Бул аккаунтка 119 000 адам катталган. Асылбек деген байке башкарган Көк Бөрү спорт YouTube каналын жакшы билесиздер. Мына ошол каналдын Instagramдагы баракчасы. Албетте видеолордун көпчүлүгү YouTube'ка жүктөлөт. Ал эми Instagramдагы стористерине дал ушул YouTube'дагы видеолорунун ссылкаларын киргизип турат. Асылбек байкенин эмгегин баалагандар барбы? Үчүнчү орунда Ынтымак командасынын негизги баракчасы болгон Ынтымак Талас Тулпарс деген аккаунт жайгашты. Бул баракчага 114 000 адам катталган. Ынтымактын машыгуулары, курамдагы өзгөрүүлөр, Айтор Талас Көк Бөрү Федерациясындагы маалыматтар биринчилерден болуп ушул жака чыгат. Эң негизгиси баракчанын админи аккаунтту абдан активдүү алып барат. Төртүнчү орунда Көк Бөрү Сарыөзөн баракчасы жайгашкан. 101 000 адам катталган. Акыркы жылдары бул аккаунт жалгыз Сарыөзөндүн эмес, Көк Бөрү Федерациясынын жардамчы аккаунту болуп калды десек туура болот. Себеби Көк Бөрүдөгү маалыматтардын бардыгы чыгат. Кээ бир учурларда жумалап, айлап посттор чыкпай дагы калат. Бешинчи орунда Көк Бөрү Ынтымак Official деген баракча жайгашты. Учурда 96 800 катталуучусу бар. Ынтымакка тиешелүү гана маалыматтар чыгат. Алтынчы орунда Ынтымак Талас Көк Бөрү баракчасы орун алды. Катталуучулардын саны 93,6 000. Бул жерде деле Ынтымак тууралуу видеолор чыгат. Көк Бөрү Федерациясынын расмий аккаунту 7-чи гана орунда турат. Учурда 56,8 000 адам катталган. Акыркы убакытта жакшы иштеп баштады. Буга чейин турнирлер болгон учурда гана маалыматтар чыгып, калган учурда уктап калчу. 8-чи орунда Достук командасынын расмий баракчасы жайгашкан. Бул аккаунтка дагы 56,8 000 көрөрман катталган. Активдүү иштетпегени үчүн гана катталуучулардын саны аз. Болбосо Достуктун көрөрмандары 100 000 деп саналат эмеспи? Белгилей кетчү нерсе, Достук фан деген дагы баракча бар. Ал жакта катталуучулардын саны 90 000ге жакын. Бирок акыркы айларда таптакыр пост чыккан эмес. Ошон үчүн негизги рейтингке кошкон жокпуз. Көк Бөрү Жайыл району деген баракча 54 000 катталуучуну топтоп 9-чу орунда турат. Бул баракчада көбүрөөк жарнама чыгарын айта кетели. Ат сатам же сатып алам дегендер бул аккаунтка кирип көрсөңүздөр болот. 10-чу орунда Бакуат Талас командасынын баракчасы жайгашкан. Катталуучулардын саны 43 500. Бул аккаунт дал ошол Бакуаттын курамында болуп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарды жазып турат. Алдыңкы ондукка кирбесе дагы Көк Бөрү Ысык Көл баракчасын айтып кетпесе болбойт. Катталуучулардын саны 42 400. Ысык Көл Көк Бөрү Федерациясында кандай жаңылыктар болуп жатат, бардыгын чыгарат. Облуста өтүп жаткан турнирлер тууралуу дагы толук маалыматтарды ар дайым жазып турат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Instagramдагы кайсы баракчага жазылгансыздар жана кайсыны көбүрөөк окуйсуздар? Ой пикир калтырыңыздар.